Бир көргөн адамга бул имарат кароосуз калган сарайды элестетет. Мезгилинде сапаттуу кыштан курулганы менен азыркы учурда дубалдары эзилип, урап түшчүдөй көрүнөт. Имараттын ичи болсо мындан 30-40 жыл мурда пайдаланылып, кароосуз ташталган мейиткана экен деген ойго келесин. Чындыгында бул жерде бүгүнкү күнү да адам сөөгү экспертизадан өткөрүлүп турат экен. Жарым кылым убакыт өткөнүнө карабай, Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын өлүкканасы бүгүнкү күндө эч кандай шарты жок. Эң негизгиси бул жерде өлүккана болгондон кийин муздаткыч сөзсүз болуш керек эле. Бирок ошол убакыттан бери муздаткыч жок. Анан бул жерде бир гана адамдын сөөгүн изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Баткен областык биркен ооруканасынын моргу бул имараты 1977 жылы курган. Андан бери бир да капиталдык ремонттон өткөн эмес. 2014 үстүнөн жан өтөргөндөн 2014 жылы үстүнө чатыр менен жабылган. Ичинде шарттарын айтып кете турган болсок, холодильник, муздаткыч жок, өлүктү мындай кармап турганга. Бир гана сөөккө ылайыкташтырылган мейиткана Баткен окуясы учурунда ак халатчандар үчүн чоң ыңгайсыздык жараткан экен. Согуш учурунда денесинен ар кандай жараат алып, каза болгон жоокерлердин сөөктөрүн аныктоо ушул жерде мүмкүн болгон. Баткен окуясында мына ушул жерге келген жоокерлердин сөөктөрү жана кыргыз армиясына кол салган согушкерлердин сөөктөрү бул жерге батпай калып, мына ушул жерлерге сөөктөрү коюлуп, аны хлор менен жаап коюшкан экен. Ошол жерде мына ушул туруктарды мына жерге жаткызганбыз. Мына жер азыр мына жок болчу да. Бу жерде чөк бар эле, площадкалар да мындай чоң площадка болгон. Мына жерде көрсөт. Мына жерде өзүнүн баягы чай ичип отурчу жерибиз бар эле да бул убакта. Мына ошол жерге жаткызганбыз. Анан бу жерде 2 врач, 4 киши, 2 врач менен 2 сестрасы менен ошол жерде бүрсүткага чейин ошо скрывать жасап жүргөндөр. Ошол кездеги ыңгайсыздык азыркы учурда да укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлерге жаралууда. Кылмыштуулуктун бетин ачууда каза болгон адамды экспертизадан өткөрүү зарыл. Бирок мейиткананын шарты жок болгондугунан бул багытта так аныктама чыгаруу мүмкүнчүлүгү азыраак дейт шаардык ички иштер бөлүмүнүн ага тергөөчүсү Мирлан Биданов. Ал деле биздин жумушка кылмыштын бетин ачканда изилдегенге таасир бериши мүмкүн да. Себеби ошо адамдын денесинде болгон алган жараттары, башка нерселери ошо дене менен изилдеген учурда жакшы чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн холодильник болсо, шарттуу болсо, ошо изилдегенге мүмкүнчүлүк жакшы болот, оңой эле. Мындан 2 жыл мурда мекеме жетекчилиги мейиткананын чатырын жаңылашкан. Бирок капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөргөнгө областтык оорукананын алы жетпейт экен. Учурда бул багытта колдоо көрсөткөн уюмдар болсо, заман талабына ылайыкташтырмакпыз дешет мекеме жетекчилигинен. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары.